Kayıtları geçip kaldı işte. Assalamu alaikum hurmatly YouTube görüşçüler, jana Keçitok Media kanalыбыздын görүүчүлөрү. Амансыздарбы? Өзүңүздөр эле көрүп жаткансыздар эле биз Каракөл шаарыбыздан тышкары, Каракөл шаарыбыздан Токтогул эски жол менен кетүүчү жолдун өйдө тарабында ушундай үңкүр жайгашкан экен. Бул үңкүр эмне болуп эметкен, ошол боюнча мен сиздерге азыр чаккан маалыматым бар эле. Ошол боюнча мен сиздерге айтып берейин деп кечтим. Дал ушул жерге келип, байкем экөөбүз келип ушул жерге келип, азыр ушул боюнча, ушул үңкүр боюнча тартып жаткан убагыбыз. Азыр бул үңкүрдүн кыскача маалыматын айтып кете турган болсом, анда бул Токтогул ГЭС негизи курулуп баштаган деле ушул жактан чыгып кетебизби, эги ушак менен де баса болобу деп, же болбосо шагыл алабызбы, же ташпы, бир нерсе алабыз деп ушул жерди жадырып, ушуну үңкүр кылып эмечке, муну жол кылып салышканбы, же бир нерсе алабыз деппи, ушул кылып бир нерсе кылып ушундай эме кылышкан. Мынакей өзүңүздөр эле көрүп жаткансыздар, бул жерде күйүк, кадимкидей күйүк болуп турат. Значит, бул жерге бомбаны коюп, жадырып ушундай кылышкан. Аны бир эшик болгон экен. Мынакей өзүңүздөр эле турсаңыздар керек. Бул жерде решетка, кадимкидей биякта эшик болгон экен. Анда бир жол салабыз дешкен, же берден таш же бир нерсе алабыз деп ушул жерди үңкүр кылып кайдап кылышкан экен. Мынакей биз азыр ичине кетип жатабыз. Мен өзүм канча жол басабыз, канча метр чыгат, биз азыр ошону билели чечтик. Негизи болду деп карап көрөбүз. Бул жол бизди каяка алып барат. Ошону биз чогуу байкап көрөлү. Жигиттин ишин алгандай болуп турат, бияк капкараңгы өзүнчө эле бир окмуштуу жер экен. Сиздерге кызык болуп жатса керек, ошондуктан мен сиздерге берди көрсөтүп жаткан убагым, жарганакты жыланбы бир нерсе чыгып калат деп коркуп жатам өзүм деле. Биякта негедир башкача жыт чыгып турат, мен айтканда нымдуу, бирок шамал келбей жатат биякта. Бул тараптан шамал келбей жатат да, ачыкча. Бирок бул жол каяка чейин алып барат экен. Жолу байкап көрөлү. Бул жерде семет бар экен. Семеттин эле эширип, бул жерде бир нерсе бар экен. Неге? Бул жол негизи каяка чейин алып барат экен. Өзүбүздө билбей жатабыз. Биз өзүбүз колуп жатабыз. Ve ушул жерге чейин келдик. Бирок негизи озуска чаң кирип атат бияка. Азыр биз мынакей өзүңүздөр көрүп жаткансыздар эле, биз артка кайтып жатабыз. Өзүмдө чаңды жутуп, дем албай дем ысып кетти биякта. Өзүнчө эле топурак, кум, ным жыттанып турат экен мындай. Эчке келип жашабаган. Бирок биякта жылардын уюктары бар экен. Бирок бияка эле тар экен. Бирок эки байрен чыгарат бизге берди. Токтогул ГЭСке жол салабыз деп курушкан, же бир нерсе алабыз, шагыл алабыз деп, же бир нерсе алабыз деп бул жерде казышкан. Казып, бул жерди жадырып, ушундай эмеге алып келген экен. Өмүрдө эле чыкпайт бул жерде. Бирок бул жерден шагыл алабыз деп эле казышса керек. Бирок бул жерде мынтип оюп эме кылгандай болуп көрүнүп турат. Негеде биякта аябай чуңкур. Бирок ушул тарапка барган сайын негедир чаң жутуп, ным жутуп, дем албай дем кылса экен. Биз бияка азыр кирип чыгып өзүбүздө эле көмүп калдык, биякта окпойда калдык десек да болот. Бирок мындай келгенде менин боюм боюнча жерден бир 30 сантиметр өтөдө турат. Менин боюмдан ашык 30 сантиметр өтөдө турат. Бирок бул тарапка баратан болсок,
Pas болып кете кеткен. Мінекей өзіңіздерге өтіп тұрған деле ушундай болуп жатат бияк. Ошол эмнени айтабыз? Ошол биякта болсо чуңкур, биякта болсо коңду кете кеткен жака. Ошондой. Бери биз обязательно эңкейип өтүп чыгышыбыз керек. Мінекей достор, өзүңүздөр эле чогуу баарыбызды байкап көрдүк. Бирок эмне болсо дагы бул жерде эмне үчүн ушундай кылып чыгарган? Кичинекейден кийин мунун жолун айтабыз. Бул эмне үчүн казылган, эмне үчүн ушундай болуп чыккан, эмне кандай максатта бул жерде эме кылып жадырып, ушу үңкүр сыяктуу кылып эмне кылгысы келген? Ошону 2 күндөн кийин биз өзүбүз эмеден токтол кез ишчес жүргөндөрдөн сураштырып, биз сиздерге өзүнүн так жообун айтып берем деп мен сиздерге кепилдик берем. Ошо менен биздин видеолорубуз соңуна келип жетти. Эгер эле ошол видеолорубуз сиздерге жаккан болсо, кызыктуу болсо, ушундай кызыктуу маалыматтар алыңыздар келип жаткан болсо, анда сиздер биздин каналыбызга катталып болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө биздин каналыбызга катталып кетиңиздер. Досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар, андыктан алар дагы көрсүн дегеним достор. Ошондой кызыл подписаться кнопкасын басып, жанына турган коңгурочосун басып үйүзүп коюңуздар. Ошол. Ушу менен биздин видеолорубуз жыйынтыкталды. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.